Жақшылық менен баштайлык. Так, қана. Бардыңыздар. Так, ооба сонун дейт. Абдан сонун. Биз бояка записьти кошо коеюн, э? Так, заган запись бар экен уже. Гүлназ, сен записьти кошуп койгон окшойсуң, э? Так. Кошпойм. Рахмат. Кутман кеч бардыңыздарга. Рахмат. Кандайсыздар? Кана ким каяктан кошулуп жатат? Келиңиздер. Тааныш билиштериңерди дагы бурчундагы инстаграмдагылар самолетту басып чакырып ийгиле, ондон кишиге жөнөтүп ийгиле. Пайдалуу болсун. Бул силердин сепкен үйрөнүүңөр болсун. Телеграмдагылар дагы тааныш билиштерге ссылканы жөнөтүп ийиңиздер. Аңгыча биз ким каяктан кошулуп атат сүйлөшөлүк. Бүгүн акча жөнүндө тема менен сүйлөшөбүз. Бул өтө кызыктуу тема деп ойлоймун. Обалденно выглядите, дейт. Стараюсь, девочки. Көрүңөр, кванттык психология плюс акча вообще творит чудеса. Ошон үчүн батыраак. Екатеринбург, Элеонора, молодец. Да, ким каяктан, давайте учурашып ийели, саламдашып. Угуп көрүп аткандар плюсту басып, мен бияктанмын дебейсеңер, сонун болот эле. Кана. Так, кутман кеч, мен Венера, Нижневартовск, сонун Венера. Кандайсың? Нарын, чет Нура. Нарындан окшойт. Так, Москва, Алина, молодец. Бишкек, Золото Джипара. Золотой кыздар жазат мага ушундай. Ростов-на-Дону дейт Чынара. Так, молодцы. Кандайсыңар? Давайте кошулуп кетебиз. Азыр бүгүн сонун огненный тема бул биздин кванттык психологиянын призмасында акчаны изилдейбиз. Кимге кызык болгон болсо, жакшылап кулак төшөп отурабыз. Саламатсызбы? Бишкектен Чынара. Абдан сонун. Чынара арыктайм дейт. Жакшы, Ысык көл, Новосибирск капал, аябай сонун, Токмоктон дейт. Дагы. Гуля замужем дейт. Хорошо, трогать вас не будем. Сонун. Королёв. Вау, Королёв каяк болду экен? Россияга дейм, Россиянын каяк болду экен? Королёв что-то знакомый, но не знаю. Россияда шаарлар көп да. Россия, Эмилия. Эмилия, молодец, Эмилия. Так, Москва. Дагы Аманбаева одежда дейт. Дагы Сапаргүл. Так, дагы ким? Саламатсызбы, Чолпонжо дейт Нургыз. Кандайсың, Нургыз? Замир кирди. Жакшы. Дагы кимдер? Келиңиздер, тааныш билиштерге жөнөтүп жибериңиздер. Сургут Бурул, мен бармын дейт. Азаматсыңар. Мен бармын деген биздин өзүбүздүн ритуалыбыз бар, Биз мен бармын деп обязательно жазабыз. Мен бияктанмын, мен бармын, мен Чолпон, мен Новосибирсктен, мен бармын. Биз дүйнө жүзүнө өзүбүздүн бар экенибизди көрсөтүп атабыз. Чындыгында бул өтө күчтүү моменттер. Эгерде силер өзүңөрдүн бар экениңерди билбесеңиздер, то ааламдагы силердин бар экениңерди билбейт экен. Азыр булар боюнча дагы терең азыр сүйлөшөбүз. Сизге ыраазычылык, эже. Сабагыңызды окуганга Кудайым насип кылсын дейт. Абдан сонун. Кандайсыз, Чолпонжо дейт. Сонун, Замир, абдан сонун. Давайте, мен бармын дейт. Абдан жакшы. Мен бармын деген, Новосибирсктен салам, мен бармын дейт Гүлназ. Сонун. Чындыгында бул мен бармын деген биз муну кандайдыр бир шизофрения катары кабыл алышыбыз мүмкүн, бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, бул биздин ааламга өзүбүз жөнүндө заявлять этип атканыбыз. Ошондуктан саламатсызбы дейт Тина, мен бармын дейт. Азаматсыңар. Так, мен дагы бармын, Алина. Сонун. Бармын дегендин себеби биз өзүбүздү бул дүйнөдө барбыз деп утверждение берип атабыз. Көпчүлүк учурда бул дүйнөдө жок болуп калабыз. Ошон үчүн жанагындай түрүбүз вроде басып жүрөбүз, бирок акча жок, ден соолук жок, мамиле жок, жашоодо орун жок деген. Бул эмне деген сөз? Биз физически тело жүрөт, бирок орун жок дегенди билдирет. Ошондуктан мен бармын деген бул өтө сонун нерсе. Ошондуктан буну биз практикалардын баардыгынан өткөрөбүз. Себеби мен бармын, мен акча үчүн ачыкмын, мен мамиле үчүн ачыкмын, мен ден соолук үчүн ачыкмын деп баардыгын өзүбүздү самоутверждение кылып турушубуз керек. Муну практикаларды өткөн, менден окуган окуучуларым баардыгы билет. Тааныш билиштериңерге ссылканы жөнөтүп отургула. Кызыгып акчамды көбөйтөм дегендер кошулуп окуп жашоосун жакшы жака өзгөртсүн. Так, эми
жаңылар барбы? Жаңы кирип аткандар. Жаңылар бирди басып ийгиле, эскилер экини басып ийгиле. Тартипти бузбай, ким жаңы ким эски экенин билгелик, бир дегендер булар жаңы кошулдум, сен кимсиң дегендер. Эки дегендер билем чолпон сен ким экениңди деген сөздөр. Эки дагы саламатсызбы? Мен биринчи жолу сизге катталуучу болдум дейт. Сонун бегим. Бияктан өтө сонун нерселерди угасыңар. Тина бир дейт, Сапарбековна эки дейт, бир дейт, дагы эки дейт, бир дейт, так, бир дейт, Аманбаева, бир дейт, вас плохо видно дейт. Апе, эмнеге? Почему меня плохо видно? Так, азыр. Так, Инстаграмда жакшы эле көрүнүп атамбы? Бурул. Так, Алина, Джангорупа, ссылка. Так. Сакталабы, прямой эфир. Сакталат, как всегда, 24 саатка сактайбыз, кыздар. Изаковты может дейт. Ооба, ребит, наверное, да? Вот однотонный кийиш керек да, буяка ак эле кийиш керек. Көрүндүңүз эми дейт. Чыбырчык ушунтип чыбырчык болуп кетет эми. Көйнөгүмө көңүл бурбагыла, мен супсулуумун, баягыдай эле, адаттагыдай эле. Видно дейт, апал эки көрүнүп атат, видно. Инстаграмда жакшы көрүнүп атат окшойм. Могу телеграмда ребит этет да, ушундай однотонный кийиш керек. Ошон үчүн Гүлназ урушат однотонный деп. Угулду эми, угулуп көрүнүп атабыз. Жакшы эле көрүнүп жатасыз, сонун. Анда норма жакшы эле көрүнүп жатасыз дейт. Жакшы. Бирдилер бар экен. Мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн, бат-баттан. Кечке узун айтканды жаман көрөмүн. Бирок кимдир бирөөгө кандайдыр бир мотивация берип, даже мурунку бизде отургандарга балким дагы ойгоно албай аткан клеткаларыбызды ойготобуз, Ошон үчүн мен азыр тааныштырып өтөйүн. Менин аты жөнүм Чолпон Серкебаева. Мен 52 жаштамын. Новосибирск шаарында үй бүлөбүз менен турабыз. Балалуу чакалуумун. Кыргызстанда жашачубуз. Россияга 14-жылы келгенбиз. Мен өзүм Кыргызстанда тоонун башында уйсаган келиндерден. Чырак менен отуруп, чырак менен эле уйсап, аны каймак кылып, анан аны сары май кылып, анткени каймак көпкө сакталбайт тоонун башында, өзүңөр түшүнөсүңөр, тоонун башында болсо, каймак чирип кетет, аны сары май кылып, сары майды жолдошум сатып келип, анан ошонун каражатына окут кылчубуз. Элдин үйүн бакчыбыз. Менин негизги азыр биякта отургандар, азыр мен айтып баштаганда, конечно, сага оңой эле акча жөнүндө айтыш. Сен ушундай благоустроенный үйдө отуруп алып эле, анан сен өзүң эле айтканга сага оңой болуп атат да. Менин абалым дегендерге бул кандайдыр бир сиздерге жакшы мотивация береби деген ойдомун да, ошон үчүн айтып атам. Тоонун башында билесиңер, -40та кир жуусаң кир сынат, аны кургатканча кайра кир чогулат дегендей. Мына ошондой тоодо жашачубуз. Но бирок мага ал жашоо жаккан жок. Уйду саап бүткөнчө суук күндөрү, жаан күндөрү билесиңер, тиягынан суу жаан шорголоп атат, биягынан уйсап атасың, ар жагынан уюң ыргыта тээп атат, өзүңдү кошуп, колуң болсо жыгач болуп калган саап бүткөнчө тоң. Мунун баары мен үчүн тааныш. Башкача айтканда, силер ойлогондой эле шаарда төрөлүп, шаарда эле апа аяк кол ак кол болуп, анан конечно, анан сен акчага, анан өзгөрбөң жөнүндө айтканга сага оңой дегендер үчүн кандайдыр бир мотивация болобу деп айтып атам. Ошон үчүн тааныш билиштериңер болсо, баарына ссылканы жөнөтүп чакырып отуруңуздар, потому что аларга дагы мотивация болуп, жашоосун жакшы жакка өзгөртүп алса, ойлоймун абдан жакшы деп. Ошентип мал багып атканда малдын түйшүгү өтө көп. Ушул жерде отургандардын көпчүлүгүңөр малды жок дегенде прикасаться эткенсиңер. Эми шаардыктар, конечно, мал менен көп тиешеси жок, но айылдан келген мен айылдык эле кызмын, айылда эле төрөлгөм. Келин болуп баргандан кийин ошентип мал бактык жашоонун айынан. Малды көп баксак жакшы болот го десек, жок, малды көбөйгөн сайын ошончолук түйшүк көбөйөт экен. Ал үчүн мал чалыш керек экен, ал үчүн аларды багыш керек экен деген сыяктуу көп алардын да түйшүгү бар экен. Анан мага андай жашоо жаккан жок, чынын айтсам. Мен эртеден кечке на износ иштечүмүн, ишенбейсиңер, 4-тө турчумун.
шаардан келген келин, эми шаарда деле эмес, айылдан баягы биз шаарда окуп антип мынтип жүрүп бардык да, анан ушунун колунан келбей калды, ушунун колунан эчтеке, бул ак кол неме эмне кыла алмак эле деп көпчүлүгү аябай эметишкен. Анан мен дагы ошондон тартынып түнкү саат 4-тө туруп уйду саачумун жайкысын. Жайында эрте таң атат да, билесиңер, элдер бир уюн сааганча мен 15 уйду, 15-20 уйду саап уже жайытка айдап, музоосун өзүнчө айдап койчумун. Элден сөз укпайын, эл ушундай колунан келбейт деп айтпасын деп. Кичинекей бала менен силердикиндей эле ошонун баарын жасачумун. Анан наизнос, прям наизнос, айылдагылар түшүнөт, наизнос иштешет, действительно ошондой. Анан светиң жок болсо элестеткиле, бүт баары от жакмай, как положено. Тамак жасаш үчүн от жагыш керек, кир жууш үчүн от жагыш керек, кириниш үчүн от жагыш керек. То есть мындай даяр оокат жок. Айылда түйшүк бүтпөйт го дейт Алина. Ооба, айылда түйшүк өтө көп. Свет болсо дагы ал дагы бир топ нерсени жеңилдетет. Свет жок жерде өзүңөр билесиңер. Түштөн өткөндөн кийин чыракты даярдаш керек, көбүсүнөн сүртүп. Ал баягы эле чырактын шишеси, илгерки союздукундай четтери жакшы бүтөлгөн баягы чырак болсо го, бала чактагыдай. Бала чакта свет көбүшчүмүзбү, ошондо көрүп калганбыз, мындай уштары мындай тоголок, колду кеспегендей кылып жасачу. Кийинки чырактарды урунгандар ушул жерде билсе керек, колду кескен чырактар анан сайганда эле шарт деп мындай откалывается, сынып калат. Ал тиягы эле томпого калат, тиягы болсо жөн эле баягы Снежный королеванын коронасындай болуп калат. Мына ошондой жашоодо жашаган, мен муну жөн эле айтып аткан жерим жок. Мына түшүнгөндөр колдорун көтөрүп атат. Бул анан телефондагы тонун башында болсо билесиңер, тигине мен түшүнгөндөр кол көтөрүп атышат. Тонун канчанчы бир тонун башына чыксаң, анан кичине бирдеме чыгат, анан сүйлөшкөнгө болот. Ал убакта кнопочный телефондор болчу, мындай телефондор жок болчу. Анан азыр мисалы үчүн кыйналып атам деп жертвада отуруп, өзүңөрдү жабырланчу сезип, менде акча жок болуп атат, менде бул жок болуп атат дегендер үчүн мотивация болсун деп, шыктануу болсун, өскөнгө деп ошон үчүн айтып берип атам силерге. Азыр эле мондай эле же жасанып алып эле сопсонун болуп отурат. Жок, мен дагы ошолорду өткөнмүн. Мен Москвадан дейт, эже дейт. Сонун. Көрдүңөрбү? Мына ошондой жолду басып өткөнмүн. Башкача айтканда, мен дагы ошол айылдын жашоосун басып өтүп, анан айылда канча көп анан жанагындай торпокторуң ооруйт, аларга укол саясың, биттейт, койчу дейт, гүл сүртөсүң, ар биринин малыңдын өлүп калбаса экен деп башын санап атып, туягын санап атып эсиң ойт. Ушул жакта отургандарга балким тааныштыр деп ойлойм да, ал дагы. Бир гана бие саган жокмун, күйөөм болбой койду, жок сая албайсың, сабай эле кой деп. Анын үстүнө ал биени сааштым деле көп зарылчылыгы жок болчу. Вот ушундай. Ошон үчүн эмне үчүн айтам, күйөөм болсо таң атпай коюн айдап алып кетет. Мен болсо ошентип калган үйдөгү оокаттарды жасайм. Анан эми эркек киши койду эртең менен айдап кетет, тамак ашынасын алып кечинде келет. Аял киши эртең менен уйду саап, музоону өзүнчө айдаш керек, эми кетпес үчүн тоону тияка, тоонун башына айдап келиш керек. Жетелегениң бала кичинекей. Анан үйгө келгенден кийин ал баланы тамак кылыш керек, аны курсакын тойгуш керек, андан тышкары козу мозу деген калат жабырап, жожоң бар, итиң бар дегендей баарын багыш керек да. Андан тышкары кири когуң бар, суу алып келиш керек 2 километр жерден. Мына ошонун баары мына баштан өткөндөй. Ошонун баарынан өткөн айыммын. Мен силерге муну жөн эле мактанып, же болбосо мен кыйын эмес. Мен кыйын болсом ошол жакта балким дагы жүрө бербекмин чыдап. Ошонун баардык түйшүгү аябай чоң. Вот ошол жерден ойлондум. Анан мен мынтип балдарым чоңое баштаганда ойлоно баштадым. Эң биринчи мага талчок болгон чындыгында балдарым болду. Мен ушинтип ойлорго слушать этип жүрсөм. Кичинекей эле эме келет, эми май сатып, анан тиги эркек киши барып сатып, анан май, чай, туз, шекер алып келет. Анан алып келгенче ал жерден дагы сатып, антип минткенче тааныш, жора жолдош деген бар, билесиңер. Тоодон түшкөн иш кандай болот, андан беш бетер жакшы эле билет болушуңар керек деп ойлоп элестетип атам да. Плюс минус.
Соответственно, анын бир тобу тааны жора жолдошторун анан иши кылып эле үйгө анча мынча самын туз май келсе эле болжол ошол тууду, билесиңер мындай изобилияны кой эле. Мына ошонун баарынан өткөнмүн. Ошон үчүн силерге балким кандайдыр бир азыр ордуңарда отуруп мен кыйналып атам, мен такыр астыгам, мен кантип өзгөрөм деп балким жолун таппай аткандар үчүн кандайдыр бир талчок болобу, түрткү болобу деп айтып берип атам. Айылга барыш өзүнчө бир жомок саз аркылуу өтүш керек. Балам экөөбүз чөккөн дагы күндөрү болгон, дагы Кудайымдын дагы көрө турган күндөрү бар экен, аякта сууруп чыгышкан, ошентип көп нерседен өткөнмүн. Ошон үчүн эми андай окуядан көбүңөр эле өтүп атасыңар, мен эле эмес. Бирок бул жерде максат эмне? Максат өзүңөрдү жоготпой, жок, мени дагы Алла Таалам сүйүүсү менен жараткан. Ар бирибизди ата энебиз аркылуу Алла Таалам жараткан. Ушу биздин ар бирибизге миллиондорубуз берилген уже. Рызкы деп коет бизде кыргызча. Рызкы берилген, ар бирибизге рызкы берилген. Бирок биз эмнегедир кайсы бир себептер менен ала албай турабыз. Азыр булар жөнүндө дагы кенен сүйлөшөбүз азыр. Эмне себеп болуп атат? Бүгүнкү тема өтө веселый тема, акча деген. Биз дагы ошо тоонун башына аябай ферма жасап анан байыбыз деп барганбыз. Анан байыбыз деп эле барганбыз, бирок кой сатсак деле санайбыз, анын акчасы тиге жетпей калат. Мынтсек деле бул тигиндей мындай, короче, андай мага жаккан жок, чынын айтайын. Аябай эле мындай эле тим эле майгөл сүткөй болуп кеткен сезген жокмун мен. Любой нерсеге кыйынчылык, ушундай күч менен өзүңдү износ, өзүң на износ иштейсиң. Эми аял киши жанагынтип баарын анан кечкиге кайра тамак жасап, ошону менен эле бир окшош күндүр. Анан балдар чоңой баштаганда мен бирөөнүн үйүнө жиберип окуткум келген жок. Анан ошондон баштап ойлоно баштадым. Жолдошумдун дагы кичине мамилеси башкача боло баштады. Ошонун баардыгы түрткү болду. Көрсө, жашоодо баардык нерсе биздин өзүбүздөн чыгат экен. Мен азыр силерге айтып берем эмне себептен. Биздин жолдошторубуз аялы же күйөөсү бири-бирибизге эле доктур экенбиз. Кыргызчасы. Доктур деген эмне? Сен анын көзгөсүсүң, ал сенин көзүгүң. Анын айтып атканын баары сага тиешелүү, сенин айтып атканын баары аныкына тиешелүү. Алла Таалам ушундай баланс, тең салмактуулук менен табыштырат экен, что экөөбүздүн көтөрүп бараткан жүктөрүбүз, арабабыз сүйрөп келаткан окшош экен. Только экөөбүз бири-бирибизди айыктыра аласың деп анан экөөбүздү бириктирет экен да. Анан ошентип отуруп мен эми максат деген, ниет дегенди жакшы коюш керек да. Максат дагы эмес, ниет. Эми ар бир күн ниет. Жанагы биз илгери отурганда, дасторконго отурганда атабыз, апабыз жакшы ниет айтып анан бата кылып анан тамакка отурчу элек, эсиңерде болсо. Азыр антпай калдык, орусташып кеттик, отурсак отурдук, тамагыбызды жеп алып эле чуркап кетип атабыз. Ошол ниетте көп нерсе жатат экен. Эми азыр жакшы көп лайфхактар болот. Ошону илип алып отурсаңыздар, ошол ниет өтө чоң нерсени чечет. Биз маани бербейбиз. Бирок мен азыр терең канчалык окуган сайын көп нерсе биздин күндө жасаган окуяларыбызда жатат экен. Мына ошентип мен айылдан шаарга кеттим. Бирок менин максатым эле баягы жолдошумдун мамилеси жакшы болбой калганда, уже балдарымды кантип мен буларды бирөөнүн үйүнө таштайм, биз тоодо жүрсөк деп эле ошону ойлой бердим. Мен ошол койлорго слушать этип каламбы, балдарым башка бирөөнүн көзүн карап чоңоёбу деп ойлоно бердим. Аңгыча балам ооруп калып, анан ошол балам аркылуу шаарга келип, шаарда калып калдым. Ошо менен жолдошум менен да 2 жылча ажырашып жүрдүк, потому что мен мамилеси да өзгөрүп кетти. Көрдүңөрбү, мамилеси өзгөрүп кетти деген азыр мен чечмелеп берем. Бул жерде отургандарга көбүңөргө бул сабак болот. Мен ниетим жөн эле барыш керек болду шаарга, и балам ооруп калды. И ошонун аркасы менен кеттим. Анан аякта калып калдым. Шаарга, айылга келген жокмун. Жолдошум дагы 2 жыл бой жүрүп мал багып ошентип атты.
Эми көрдүңөрбү, мен ар бир адам ушул жерде отургандар үчүн ар бир адам айлана чөйрөсүн так ошондой түзөт өзүнө каалагандай. Күйөө канткенде сыйлайт. Күйөө таптакыр сыйлабайт, өзүңдү өзүң сыйламайынча. Запомните. Мен через это прошла. Потому что мен өзүмдөн ошон үчүн эмне үчүн эки ажырым жүрүп атабыз. Өзүңдү өзүң сыйламайынча күйөөң таптакыр сыйлабайт. Эмне үчүн? Аалам деп түшүнөт. Буга сыйлабаган жагат. Түшүндүңөрбү? Анан ала жөн эле сенин эле оюңду аткарып берет экен көрсө. Арылаган сайын мына менде окугандардын баардыгы айтып атпайбы? Биздин оюбузду күйөөсүнө аял аткарып берет, аялына күйөөсү аткарып берет. Болду. Ошол аркылуу силердин ичиңерде кандай ит өлүп жатканын, өңү свети кандай экен, жыты кандай экен, эти кандай экен, размери кандай экенин, көзү кандай, куйругу кандай бүт баарын билсеңер болду. Доктурга да барып кереги жок, психологко деле барбай эле койсоңор болот. Эгерде аялы күйөөсү бири-бирине сезимдериңерди ачык айта алган болсоңор, ай мен сага азыр ачуум келип, ичиңерде эмне болуп атат, вот ошону айтыш керек. Ал дагы психологдун деле кереги жок. Экөөң бири-бириңе жетиштүү психологсуңар. Но бирок бизде андай культ болбой калган. Биз күйөөгө тийгенде биз өзүбүздүн жанагы скелети в шкафу, ал билбесин деген окуяларыбыз менен барабыз, ишенбейбиз. Ал враг номер 1. Ал дагы өзүнүн скелети в шкафу, соответственно, ал сыртындагысын, ичиндегисин силерге бербейт. Соответственно, экөөндө тең комплекс бар. Кандай комплекс бар? Мен бала чактан баягы ошибка болгон, туда-сюда болгон, ошол комплекстер менен жолугат экенбиз дагы деле, бири-бирибизге ишенич жок, айтпайбыз эчтекени чыныбыз менен, и өзүбүздүн ичибизде болуп аткан нерсени дагы туюндуруп мындай айта албайт экенбиз. Мына ошондон бида болуп атат. Желательно ушул жерде отургандар, аялы күйөөсү бири-бириңерге психологсуңар силер. Эгерде ачык, мен ушундай сезип атам, азыр ачуум келип турат, мындай кылганыңа кыжырым келип атат деп өзүңөрдүн ичиңердеги нерсени сыртка чыгара алсаңар, силерге психологдун дагы кереги жок. Чынын айтайын. Бизде культ жок болгон соң, ачык айтып түшүндүргөн жок, анткени уят. Элдин баары эле ушинтип жүрөт, терпеть надо. Непонятный какой-то бир өзүбүздүн түшүнүктөрүбүз бар, понятияларыбыз. Осознанный деген эмне? Түшүнүктүн жогу деген сөз. Осознанный деген түшүнүк менен жашоо биздин тилибизде. И, соответственно, мен көрдүңөрбү, мен кандай жол менен келип атам. Мен мындай үй бүлөбүз менен жакшы барып, мындай шаарда жашайлы деген ниет койгон жокмун, потому что мен өзүм ичимде, оюмда жыйынтык чыгардым. Бул эч качан макул болбойт. Мен кантип чечем деп толгоно бердим ичимде. И бала эмне кылды? Апамдын жүрөгү толгонуп атат. Мен чечип берейин. Тырс, эмне болду? Заболел. Жакшылап уксаңыздар, бул жерде көп нерсе жатат азыр. Күйөө мени менен шаарга барганга, биз шаардан бардык да. Мени менен кетпейт. Кантип кетебиз кечке, көрдүңөрбү? Фондо турат. Фонит деген сөз нерсе ошол, жыттанып аткан нерсе ошол. Менин жүрөгүм постоянно сыгылып атат, и бала эмне кылып атат? Бала чечип берип атат. Балам ооруп атат дегендер. Айрыкча 12 жашка чейин көрүнбөй атат дейт да, я. Гүлназ, көрүнүп атабы? Көрүнүп угулуп атабы, Гүлназ? Көрүнүп атат, но чыбырчыктап калып атат кээде, угулуп атат жакшы. Ну, уга бергиле азыр. Эми азыр көйнөгүн чечкени кетсем дагы 5 мүнөт өтүп кетет. Эмкиде мындай кийбей, мак көйнөк кийем. Көрдүңөрбү кандай? Мына ошентип жүрүп, андан кийин анан шаарга келди. Андан кийин иштедик, аны муну кылдык, бирок баягы кыялыбыздагыдай акча
бир акча боюнча дагы бир эмени айтып берейин. Соответственно, 2 жыл ажырашып жүрүп, анан кайра бириктик. Көрүнчү дейт. Инстаграмда тунук дейт. Инстаграмда тунук көрсөтүп атат дейт. Телеграмда ушинтет ребит этет, моундай чар көйнөк кийип алсам эле. Унутуп калыптырмын. Вот ушундай, көрдүңөрбү? Ниет деген нерсе кандай иштейт. Вы подождали смену кофты дейт. Апи, эми чечип келгиле деген тасыңар. Это такой дискомфорт дейт. Анда кийинип келейин анда. Гүлназ ушундай жаман болуп атабы, Мага жакшы эле көрүнүп атат. Телефондор начарларды эмеси слабыйларды эметет го дейм азыр. Ребит, наверное. Өткөзө беребизби? Ну, я здесь просто сижу, ребята, особо ничего не показываю. Слушайте тогда. Потому что көп эметип кетебиз. Азыр мен ак көйнөгүм каякта экенин да табыш керек бар го. Жакшы эле жетет. Уга бергиле. Азыр биякта эчтеке деле көрсөтпөйм, мындай уга берсеңер болот. Эми мен өзүмдүн сыгылуумду кандай кылып ишке ашырдым. Түшүндүңөр, Баарыңарда ушул бар. Жашооңордо бир нерсени чече албай атсаңар, балаңар ооруп берип атат. Чечишем деп. Соответственно, мен ошону менен анан шаарда туруп калдык. Шаарда тургандан кийин менин болум акча болчу. Постоянно. Ошо мал бакканда акча үчүн барсак керек балким. Акча көп табабыз деп. Бирок көп таба алган жокпуз, чынын айтам. Жанагы уйсабанан сары май кылып анан аны сатып келген акчачы май чай тузуңарга жетсе, кенен жетсе дагы аябай жыргал. Бир чака сары май коюш үчүн еще канча ойду канча жолу саап, канча жолу тоонун башынан айдап келип, сепараторго жарым күн отуруп, анан жасаш керек. Анан шаарга келип, шаардан жумуш издей баштадым. Шаардан деле жалаң айлыкта иштеп жүрдүм. 10 миң, анын налогун кармаганда 8 миң алам, элестеткиле. Вот мына ушундай окуялардан өткөм. Азыр ушул жердеги жаңы келип, же болбосо мурунку эскилер дагы, силерге дагы балким дагы эле ордуңардан жылбай отургандар болсо, кандайдыр бир мотивация болор деп ойлоп атам да. 2 жыл күйөөм вообще эчтеке кайрылышкан жок. Мурдуңа сууң жеткенде өзүң келесиң деди. 2 жыл 8 миң менен, элестеткиле. 2 бала менен. Жумушка чуркап барам, чуркап келем, детсадтан алам, кайра детсадка таң атпай алып барам, ышкылса ушундай да окуялар. Мына ошонун баарынан өткөм. Бул эми өтө чоң тарых. Ошентип дагы эле акчага жетпей жүрдүм, бирок ошол такыр акчага жете албай эле ушинтип жүргөн кезде бир өзүмдү аябай жаман бир байкуш сезишим элестет. Дайыма эжелеримдин эскисин сурачумун. Ойлосом ушу мен тетиги Россияга келгенче өзүмө кийим алганды билчү эмес экенмин. Мен чынын эле ачыгын эле айтып атам азырчы. Эч качан айта элек болчумун. Өзүмө кийим алганды билбейт экенмин. Азыркыга чейин билбейм. Азыр стилисттин жардамы менен алам. Көрсө эжемдер деле карап турчу экен. Эжелүүгө эски тон деген мына ошол дагы түшүнүк ынаным ишени. Соответственно, ошол иштеп жүргөндө 8 миңге эмне жетет? Өзүңөр элестетип атсаңар керек, шаар жерде болсо. Ошого көнүп калыптырмын, ким эскисин берет деген. Мына мен ошондой жашоодо өткөм. Эгерде биякта отургандар болсо, өзүмө эч нерсе албачу болчумун. Балам, күйөөм анан калса алчумун, калбаса албачу болчумун. Дагы эле жанагыдай баарын биринчи балдарга берип, анан калса андан кийин. Мына ошондой жашоодон өткөн. Ошентип жүрүп менин болум акча болчу. Почему? Потому что мен кичинекей бала чакта мама папам, ата энем акча үчүн талашып тартышып калышчу.
Акча кайда деп мамам сурайт, айлык алганда. Экөөтөң мугалим. Ошон үчүн да мен окутуп калдым болуш керек. Мамам мени мугалим бол десе айтчумун. Жок, такыр мугалим бол дедим. Деп. Анткени педсовет дегенге кетип эле анан кеч келишчү караңгыда анан эки алган балдар үчүн экөө урушуп келет эле да. Ага 3 эле коюп койбойсуңбу? Ага эмне 2 коесуң? Ал билбесе кантип коем? Ошентип урушуп келишчү. Ошон үчүн жаман көрүп калсам керек. Көрдүңөрбү, баланын эске тутуму мына ошондон башталат, бала чактан. Ата энеңердин жакпаган сезимдеринин баары силерде отура берет, айседайт этип эле. Ушуну кылбаш керек экен, ушундай болбош керек экен деп. Ошон үчүн мен айткам мамама, мама мен такыр мугалим болбойм деп. Анан мен аябай кечинде күтөт элем мамамды. Мамамдар аябай кеч келишчү педсовет болот деген күнү. Эки алган тиякта бирөөнүн баласы эки алса экөө урушуп келчү. Анан неприятно же. Анан мамам келгенден кийин дептер текшерчү постоянно. Мама жүрүңүзчү, жатабыз эле дей берем. Төшөк муздактай да билесиңер. Киргиң келбейт. Чечинип жатсаң ичиркенесиң. Анан мамам жылытат да. Анан ошого мама жүрүп жаталчы дей берем кичинекей чагымда. Анан мамам деп айтат, кое тур, азыр дептер текшериш керек, эртең урушат деп. Таң аткандагача түн бир окумга чейин уже бутунда жатчумун, уктап ошол жакта. Мына ошондой окуялар болгон. Анан алар мисалы үчүн акча гана дейт. Анан менин бир туугандарым студент кези аларга акча жөнөтөт. Ошол акчасын салган соң анан үйгө эчтеке жок. Үйгө тамак ашты колхозго барып карызга алып келет. Мына ошондой окуялар болгон. Ошон үчүн ошондо мен ойлогом. Мен эч качан колуман келген учурдан кийин акча тапканды үйрөнгөндөн кийин такыр булардан акча албайм дейм. Эмне себептен бала ошентип айтат? Ата менен эне урушпасын деп. Баланын жүрөгүндө экөө гана жакшы болуш керек. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, мен силерден өтө көптөн көп суранган нерсем, балага ата менен энесинин чыныгы бири-бирине болгон жакшы мамилесинин өткөн тарбия жок экен көрсө. Кандай болгон күндө дагы сезимдериңерди айтып, жиниңер келгенин айтып, бирок экөөңөрдүн бири-бириңерге искренне болгон сезимдериңерден өткөн тарбия таптакыр жок. Ошол балаңарды бактылуу кылат экен, ошол балаңарды бай кылат экен, ошол балаңарды жашоодо өзүнүн жолуна бат түшкөндү үйрөтөт экен. Миллион окууга баргыла. Фундаменти ошол жерде экен. Соответственно, мен шаарга келдим, иштедим жанагынтип, жетпейт. Дагы эле жертва болуп жүрөм баягыдай, акча жетпейт, эжелеримден кийим сурайм, ушинтип эле жүргөн заман. Андайын жолдошум келди. Жок, ал кийин келди. Мен акча таап баштагандан кийин келди. Анан бир жолу бирөөнүкүнө барып калсам айтат, мен ушундай күйөөм $4000 таап атат, анан тигиндей мындай деп. Анан мен шак, ошол $4000 айына табат дегенди уккандан бүттү. Ал эт салды, мени коноктоп атат, уккан жокмун. Мен экинчи балам кичинекейде жанагы. Ооруп калды деген балам. Анан көтөрүп алып баргам. Эме чоңоюп эле калган, басып эле жүргөндө. Анан көтөрүп алып баргам, $4000 айына алат дегенден кийин бүттү. Мен бүт движение, буяктагы бүт токтоду движениялар. Уготкан. Андан ары эчтеке сөзүн уккан жокмун. Ал сүйлөп атат. Эчтеке уккан жокмун, ишенесиңерби? Бул жерде $4000 эле турат. Ой, блин, мен бир эмес 2 дипломум болсо. Эмне үчүн адамдар $4000 табат, а мен эмнеге таппайм? Мен эмне жиндиминби? Элдер кантип таап атат? Ошол эле ой мээмди көзөп таштады. Чайын берди, тамагын берди, этин берди. Эчтеке ары баскан жок уже. Батыраак кетиш керек болду. Кеттим анан. Үйгө келатып, кечке ошону ойлондум. Кечке прям уктабай калдым. 3 күн уктаган жокмун. 3 күн. Ушундай мозговой штурм болду мага. Вы не поверите.
Элдер таап аткан турбайбы, а мен эмне таппай атам? Ошентип отуруп, анан бизнес магазин ачайын дедим. Бизнес деле эмне, кичинекей магазинден баштап ошентип, аны иштетип, анан ошентип отуруп, акча тапкан кезде анан күйөөм келип, ич ак эле баштасаң болмок экен, ич ак эле деп, ошондон ары анан кеттик. Бул эмнеге айтып атам бул тарыхты? Бул тарыхты айтып атканымдын себеби, ушул жерде отургандар, ооба, силерде ушул жерде айткандын баары силерге өзгөргөнгө оңой дегендер. Жок, мен бул чекесин эле айттым силерге. Анын деталин айтып отурсам, мага дагы 52 жыл керек. 52 жыл болбосо да 25 жыл керек. Ошондуктан мен силерге айтарым, силерде азыр телефон турат, мени көрүп, мондай свет болуп атат. Көрдүңөрбү? Свет бар деген бул мен тоодон жана чырак менен айылга келгенде, кайнымдыкине келгенде, ушундай Москвага келгенде карачумун, ишенбейсиңер. Тамдын бетин карап эле жыргачумун. Эчтеке жок, тамдын бетине эле карап жыргачумун. Ушундай бир керемет окуялар болот. Көрсө, жашоодо кызы биздин жашап атканыбыздын өзү эле бир керемет экен. Мына ошондой, ага караганда азыр телефонуңар бар, светиңер бар, бул уже өзгөрүү үчүн уже фундамент, тим эле железобетонный бар дегенди билдирет. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдү тандашыңар керек. Мына могу жерде азыр айтып кетпедиби? Эме деп, эмне эле, күйөө кантип сыйлайт? Өзүңөрдү сыйламайынча аялыңар да сыйлабайт, күйөөңөрдү сыйлабайт. Өзүңөр сыйламайынча эч ким сыйлабайт. И аалам дагы сыйлабайт. Аалам деген эмне? Аалам деген биздин айлана чөйрөбүздүн баары бул аалам. Эгерде силер өзүңөр сыйлабасаңар, аалам деп түшүнөт. Буга ушундай унижать этип, басмырлап турган окуя жагат. И ошондой ситуациялар деле берип турат. Мен өзүмдүн жашоомдо булар аркылуу өттүм. Эми дагы бир жолу айтам, ниетиңерди туура койгондо үйрөнгүлө. Себеп дегенде, ниетиңер туура эмес болсо, акчаны табасыңар, бирок акча силерге бакыт алып келбейт. Мен ошентип иштеп атып, айына $4000 таптым. Бирок бактылуу болгон жокмун. $4000 таап акчам уже көбөйгөн кезде балам кат жазып коюп кетиптир. Мама, мен иштегени Казакстанга кеттим, мени издебе, 16 жашта, чоң. Үйдөн $100 алдым. Мен ошол бир сумка акчамды постоянно жанымда жүрүп да, обороттун акчасы. Бир сумка акчаны көтөрүп алып, паркта ыйлап отурдум, жанакы эмеде, Ак үйдүн артынан өткөн бир эме бар. Парк бар эмеспи? Старый площадь жака кеткен. Ошол жакта ыйлап отурдум. Бир баштык акчаны кучактап алып. Баламды каяктан издешти билбейм. Көрсө мен баламдын досун билбейт экенм, ким менен жүрөт, сүйлөшкөн кызы барбы, жокпу, эчтекени билбейт экенм. Акча деп фокусум баары только акчага коюп коюптур. Мен чындыгында акча деп жүрүп, балдарым кандай чоңойгонун деле көрбөй калдым. Күнү түнү иште болдум, менин оюм иш эле экен. Бул дагы туура эмес фокус балдар. Мына мен силерге өзүмдүн башыман өткөн нерселерди айтып отурам. Кандай азыр туура акча табыш керек, кандай кайсы жакка фокусту буруш керек, мына ошол жакка алып баратам силерди азыр. Ошого түшүнүк берип атам. Өзүм таржыма кылым аркылуу. Мен эртең менен кеткен түнгө чейин иште болдум. Менин түшүнүгүмдө иш эле экен. Көп иштесем көп акча табам. Мен коронавирустун бир күнүндө да үйдө отурган жок. Көп акча табам. Мына мунун баары көрсө, көп иштеген адам, жанакы миллионерлер айтып атпайбы, көп иштеген адам ал акчасын качан тратить этет, ошон үчүн аларга аз эле акча табат деп. Прям тим эле
не в бровь, а в глаз айтылган сөз. Көп иштеген киши көп акча таппайт экен. Анткени кайсы убакта да 24 саат иштесе дейт. Мен так ошондой иштеп келгем. Бизнесте дагы күнү түн иштешимин. Балдарыма тамак жасаганга убактым жетчү эмес. Мен өзүмдүн призмамда азыр ушул жерде отургандарга силер өзүңөрдүкүн салыштырып, таразалап сразу отурсаңыздар, силерге чтобы пайдасы көп тийсин деп атам. Соответственно, мен иштеп, жалаң жумушта жүрүп, үй бүлөмө деле көп кызмат өтөгөн жокмун. Эми кызмат өтөгөн эмне? Акча таап, акча менен өтүп аттым да. На самом деле мондай близость, мондай эмеден алыс болдум. Себеп дегенде, кечке жумушта жүрсөң кайсы убакта близость болот. Түн ичинде жаткан эле келсең. Суббота, воскресенье дагы иштечүмүн, көп акча табайын. Көрсө, көп иштеген адам көп акча таппайт экен. Көп иштеген киши көп эле иштейт экен, болду. Эми бул жерде дагы бир жолу айтып кетем, ниеттен көп нерсе болот. Биздин башыбызда көп мусор бар. Көп мусор бар. Соответственно, мен бала чакта жалаң эмнени көрсөм акчага байланыштуу. Биздин жашообузда азыркы жашооңордо ошол эле силерди кармап тура берет. Мына менде окуган кыздар канча, мына Бурул окуп атат, Гүлназ окуп атат. Канча изменение болду. Жашоолорунда канча предложениялар болуп атат. Но кээ бир учурда, кээ бир установкалар ушунчалык терең сиңип калган, анткени тек кичинекей бала чактан өздөрүн өздөрү кармап алып сүйүнүп келишет анан. Башкача айтканда, бул эмне дегенди билдирет? Биздин жашообуздагы ынаным, ишенимдер, установкалар. Ата энебизден уккан нерсе бизге сразу шак отурат, фундамент болуп калат. Андан тышкары бизде көп субличностьтар бар. Субличность деген эмне? Эртең менен атабыздын апасы болобуз, андан кийин атабыздыкы болобуз, потому что кичинекей чакта ата эне кичине капа болушканда ортосуна бала турат дагы, шак деп ортосуна турат дагы, эмне кылат? Экөөнү ажыратып баштайт. Экөө урушуп кетпесин, жагымсыз сезим болбосун энемде деп. Эненин сезими, атанын сезими балага в моменте барып турат. Кванттык бөлүкчө деген бар. Бул кванттык физика, кванттык механикадан. Соответственно, силер сезген, эненин сезгени балага в моменте жетет. Башка континентте болсо дагы ушундай связь бар. Эгерде жарыктын ылдамдыгы 300.000 км/секунда болсо, кванттык бөлүкчөнүкү в моменте эненин жүрөгүндө тык дегенде балада дагы зырт. Ошон үчүн жана айтып атпайбы, эмчегим зырт деди деп апалар айтып атпайбы, эмне үчүн? Потому что сразу это в моменте работает. Биз өзүбүздүн кан менен любой жерде байланышып турабыз. Так ошол канда көп информация жатат. Биздин денебизде ал. Мен жанакы талдоолорду жүргүзгөндө, разборлорду жүргүзгөндө, денеңерден чыгат, денеңерден. Денеден чыгат баардык информациянын баары. Түшүнүп атасыңарбы? Силер аны ошон үчүн разбор алгандар түшүнөт, денеңерден кадимкидей сигнал берет кайсы бир жерден. Азыркы силердин ооруп аткан, тизем ооруп кетти, кокуй белим, кокуй кулагым тарстеп кетти. Анан дайым эле меники мисалы үчүн тамагым ооруйт дегендин баарында страх жашайт, ашказаным ооруйт, ошонун баарында информация ооруп атат. Ал организм ооруш үчүн жаралган эмес, ал жерде информация ооруп атат, маалымат. Силер үчүн кандайдыр бир дубай салам турат. Бирок силер түшүнбөй атасыңар эмне жөнүндө экен. Так, биздин эң көпчүлүгүбүздө акча жөнүндөгү аякта салам дуба жатат. Акча жөнүндөгү. Себеп дегенде, биздин жер деген планетада жашаган жан дүйнөнүн баарында дене бар. Денени обслуживать этиш үчүн, тейлеш үчүн сөзсүз бизге самын керек, шампунь керек, машине керек, үй керек, тадада деген. Вот ошого биз акча табышыбыз керек. Көрдүңөрбү? Бизде сразу материальный мирда бар, духовный мирда экөө чогуу бул жерде. Эгерде башка измеренияларда только денени жок болгонуна байланыштуу акча деген измерение жок болсо, жер деген планетада мындай измерение чогуу жүрөт. Духовность менен плюс
Далым уyu ооруйт менин дейт. Далыңда эмне жүк көтөрүп жүрөсүң? Понятно, да? Вот ушундай. Ошон үчүн экөө чогуу жүрөт. Себеби денени алып жүрүш үчүн аны тейлеш керек. Жакшы шампунь алып, жакшы машинеге салып, жакшы жерге салдырып, жакшы кийим алып берип, жакшы тамак жасап берип, саякаттатып. Түшүнүп атасыңарбы? Биз денени обслуживать этиш үчүн гана акча, материальный мир керек, акча керек бизге. Только денени обслуживать эткенге, башкага эмес. Көрдүңөрбү? Кандай кызык нерсе бар. Соответственно, азыркы денеңердеги башым ооруп атат, шакыйым бар, только акча менен байланышкан көп нерсе. Себеби биздики духовный менен материальный экөө эри шаркак жүрөт. Так как у нас денебиз бар и жан дүйнөбүз ошол тело храм моей души деген ошол. Мое тело храм моей души. То есть биздин жан дүйнөбүз ошол денеде жашайт. Түшүнүктүү, э? Все хорошо слышно дейт, отлично. Вот ушундай. Көрдүңүздөрбү, кандай кызыктуу нерселер бар бул жерде. Соответственно, силердин кайсы бир жериңер ооруп, жакшы болбой аткан болсо, бул силерге салам дуа келип атат. Тияктагы кандайдыр бир нерсени сен чечпей атасың. Ошол жакка кара, мен ошол жактамын деп туруп. Бир анан жанагы оору сразу чыкпайт эч качан. Оору силердин денеңерди ары бери курсировать этип, маршировать этип, бир ийниңерди оорутат, бир мойнуңарды оорутат, бир тамагыңарды оорутат, бир чимкириңер коюлат, бир бутуңар ооруйт. Ал ары бери курсировать этип жүрүп, анан бир жерге жармашат. Потому что айтат: "Хорошо, сен мага көңүл бурбай койдуңбу? Анда мен сени такыр көңүл бургудай кылам" деп туруп, жанагы буту колун сындырып алган, больничныйга чыктым дегениңердин баары жөн эмес. Больничный деген эмне? Такыр бүт нерседен бошотуп, сени мен сага каратам деген сөз. Бирок биз больничныйга чыкканда эмне кылабыз? Кокуй, башка жумуштарыбызды жасай коелу дейбиз, э? Башкача айтканда, бизге келген маалыматты чечпей эле биз андан ары кереги жок түйшүктөр менен өтүп кеткен окуя, же болбосо болочоктогу окуянын дөңгөлөгүндө жүрөбүз. Же келаткан нерсени чечип баштайбыз, ал келерин дагы билбейбиз, анткени бир сааттан кийин эмне болорубузду билбейбиз. Соответственно, такыр көрбөгөн нерсени эле чечебиз деп аракет кылабыз, же болбосо өтө көпчүлүк убакытта 70%ке жакын аркабызды карап алып, өтмүшүбүздө жүрөбүз. Өтүп кеткен окуяда, баягы таарынычта, баягы өтүп калган окуяда жашап келебиз. Ошон үчүн биздин эң чоң проблемабыз, эң чоң көйгөйүбүз здесь и сейчас дегенди түшүнбөйбүз. Же будущийдебиз, же өтүп кеткен окуядабыз. Ошондуктан, урматтууларым, силердин денеңердеги болдордун баарынын төркүнүндө финансы жатат, каражат жатат. Именно каражат үчүн дене кыйналып атат. Ошонун негизинде уруштар чыгып атат. Ошонун негизинде жанакындай раскулачивание болгон, байлыктын, акчанын, ошол көп нерсенин ичинде ушундай окуялар болот. Так как духовность менен материальный бир чогуу жүрүп атат, так как биз денебизди обслуживать этиш үчүн, түшүнүп атасыңарбы? Денени обслуживать этиш үчүн бизге акча керек. Только ошон үчүн, же башка үчүн бирөөңөргө керек болуп атабы? Жакшы үйдө эмнеге салып атабыз? Денебизди жыргатыш үчүн. Жакшы брендти эмнеге алып атабыз? Денебизди наслаждение бериш үчүн. Спага эмнеге барып атабыз? Денебизди наслаждение кылыш үчүн. Только дене. Но денеде бизде илгерки убактарда кандайдыр бир сложностьтар, кыйынчылыктар болгон соң, ал денеде көп маалымат чечилбей калып кеткен. Эмоциялар. Соответственно, мен азыр айтып атпаймынбы, азыр силер эненин ойлогону тиги Америкада жүргөн баласынын жүрөгүнө заматта жетет. Бул эмне дегенди билдирет?
Блин, акча деген тема дегенде жөн эле далым уюп түшүп калды да. Баарыңарда ошондой жүк бар да, көтөрүп жүргөн. Силер менен иштегенге. Соответственно, соответственно, акча деген, кыйынчылык деген бүдөмүк түшүнүк бар. Ага кошул ташыл көп бизде ынаным ишенимдер бар. Көп акча жөнүндө бизде мультфильмдерде көп нерселерди көргөнсүңөр. Көп акча бай болгондор жаман болуп кеткен. Индийский кинонун убагында өтө көп кишилер чогулган. Акчасы көп кишилердин баары жаман болуп кеткен. Ошондуктан бизде ошонун баары балалык сезим менен аябай чоң бизге блокировка кылган. Андан тышкары баягыдай бизде строй болгон, ошол строй постсоветский мурунку союздун убагындагы стройдо дагы көп нерселерди биздин каалап каалабай көп установкалар кирип кеткен. Ошондуктан бир эле айлыкка байлап койгон. Бир айлыкка байлап койгон соң биз ошого байланган боюнча калып кеткенбиз. Көрдүңөрбү кандай окуя болуп атат? Жалаң ошол установка сезимдер менен. Анан эми бул акчага байланыштуу уят деген сезим өтө чоң тема. Бул акча уят эмес, негизи эле уят деген тема. Биз адам баласыбыз. Анан көпчүлүк учурда биз акчалар биздин биринчи укум тукумдан келип атат. Адамда 7 главный центрлер бар. Эң биринчиси тукум центри. Бул биздин отурган жерибиз. Баарыбыз ошол жерден чыгабыз, каалайбызбы, каалабайбызбы. Кесаревлерден башкалары. Бул путь биздин укум тукумубуз, биздин тамырларыбыз. Андан кийинки баардык нерсе жаралган бул биздин жыныс энергиябыз, сексуалдык энергия башкача айтканда. Эми бул именно экинчи чакра менен байланышкан өтө көп окуялар болгон. Өтө көп окуялар болуп өткөн. Ошон үчүн акча именно жашоо именно экинчи чакрада жаралат. Бала ошол жерде жаралат. Баардык нерсе энергиянын эң центри ошол. Адамды экиге бүктөгөн кезде дагы так дал ортосу ошол биздин экинчи центрибиз болот. Экинчи чакра болот. Баардык нерсе ошол центрден анан чыгат. Мына ошол жерде көп больдор бар. Именно жыныстык энергияга байланышкан көп, мисалы үчүн жыныс жөнүндө айтсаң, бул уят. Уят болсо биз анда каяктан чыктык, көрдүңөрбү? Уят деген соң биз төрөлгөндөн баштап уят. Ошон үчүн мен силерде эфир башталганда эле айтам, мен бармын деп айткыла деп, уялбай. Потому что баары мен уялам дегендин баары жалаң ошол блоктон чыккан окуялар. Соответственно, биздин акчаларыбыз, биздин жашоодогу бүт нерсе адамдын центринде жаралат. Но так как биз анын баарын блокировкалап, бул уят деген соң, ал биздин чакрабыз, башкача айтканда центрибиз иштебей калып атат. Ошон үчүн бизде сезим жок болуп калып атат. Сезим жок болгон соң биз акчанын дагы маанисин түшүнө албай калып атабыз. Көрдүңөрбү? Мына ушундай окуялар болот. Ошон үчүн мунун баарын окууда тереңирээк карайбыз. Чындыгында эми бул азыр биздики акча боюнча окуу, азыр мен акча боюнча окуп атам. Көрдүңөрбү? Эгерде ниетти же болбосо түшүнүктү туура койбосоңор, мага окшоп 4.000 доллар айына таап, бирок бактылуу боло албай отурушуңуздар мүмкүн. Мына мен ошонун баардыгын окуума киргизип, анан ошол окуудан эң самый выжимкаларын эле берем. Мынтип жомок айтып отурсак өтө көп убакыт кетет. Биздин максатыбыз акча таап, өзүбүздү жыргатып жакшы жашоо. Негизи ар бир адамга миллиондору, миллиарддары кошо берилген. Ушул жашоодон кеткен адамдан бирөө дагы бир тыйын алып кеткен эмес. Жер жүзүнүн баарын чаап келген Чыңгыз хан дагы өлгөндөн кийин менин алаканымды сыртка чыгарып коюп, көмөрдө жана көргө алып баратканда алаканымды сыртка чыгарып элге көрсөткүлө деген. Эмне себептен? Ушундай почти что дүйнөнүн жарымын жеңип чыгып, мен алаканыма бир ийне алып кете албай кетип баратам. Ошон үчүн ушунча убакытты, ушунча элди кыргын салыштын кереги бар беле деген суроого өзүнүн башына жеткен. Мына ошондо ал айткан. Мен өзүмдүн жашоодогу оюнумду жалаң согуш менен өткөрүптүрмүн. Канча энени
ыйлаттым. Балалар жанагынтип жоого чалып калды да. Көрдүңөрбү? Эми түшүнүп атам, көрсөм мен ошол чаалган жердин көп болсо 2 километрине жатат экен. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бул өтө маанилүү, терең жаткан нерселер. Бул дүйнөнүн байлыгы ушул эле боюнча турат дегенди түшүндүргүм келип атат силерге. Азыр көпчүлүгүңөр элдин баары акчаны алып кетти, мага жок калды деп ойлоп атасыңар. Жок, силердин ырыскаңар силерди күтүп турат. Ал деп турат. Бирок кайсы бир себептер менен ала албай атасыңар. Анткени ал жерде боль турат. Мына ошол боль менен иштешибиз керек. Мына мен азыр миллионерлер менен миллиардерлер сабак берип атам. Өтө такыр бөлөк көрбөйт. Алар ошентип айтат. Көп иштеген адам көп таппайт балдар. Көп иштеген киши кайсы убакта акчасын тратить этет, ал эс алыш керек. Эң биринчи ошол кичинекей акчадан, кичинекей жанакы биздики выживание. Бул биринчи эле жанакы укум тукумдун выживаниясы деп коет. Биринчи чакрада Муладхара бул. Только выживание ал жерде только таарыныч жашайт. Ошон үчүн выживание. Эгерде азыр акчаңар өпчап, улам тапканыңар, улам кийинки айлыктан айлыкка, баягы илгеркимендей, айлыктан айлыкка карыздап, кайра жетип эптеп, кайра эмки айлыкка, өркө чейин, анан балык сатканга чейин, же болбосо тиги мал сатканга чейин выживаниеде жүргөн болсоңор, бул Муладхаранын проблемасы. Ата эне тектин выживание деген программасы тур. Мен выживаниеде да көпкө жүргөм. Только выживаниеде жүрөсүңөр. Выживаниеде кичинекей, ылдыйкы катмарда жүргөндө өтө көп иштейсиңер. Өтө көп иштейсиңер, мен өзүмөн билем. Мен азыр окуп атып, ошолорду көрүп, өзүм таң берип отурам. Мен өзүмдү неграмотныйман, ушунча жыл өзүмдү өзүм кыйнап келиптермин. Өтө көп иштейсиңер, мен айтып атпайм, мен постоянно жумушта жүрчүмүн. Коронавируста суббота воскресенье үйдө болуп калсам, балам айткан: мама, а что, тебя уволили, что ли, деп. Ты что дома, деп. Мен ошондо түшүндүм. Түшүндүңөрбү? Но ошол слойдон чыгып кетиш үчүн толчок керек экен. Мен ошол толчоктон өзүм түшүнбөй эле, ошол слойдо эле көп табам деп эле кайра эле көп эле иштей бериптирмин. Ошон үчүн бардык нерсе алгоритм менен жасалат экен. Бул дүйнөнүн өзүнүн жаратылыштын өзүнүн неписанный закондору бар экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, признавать этебизби, этпейбизби? Эзотерика дейбизби, шизотерика дейбизби? Айырмасы жок. Ошондуктан бул жаратылыштын закондору, Кудай деп атабыз, Аллах деп атабыз, Алла Таалам деп атабыз, жараткан деп атабыз, ким кандай түшүнсө. Өзүнүн закондору иштейт экен кыз. Болгону ошол алгоритмдерди туура баскычтардан өтүп, ошол жанакы выживание Муладхараны таарынычтан чыгып кетериңер менен экинчи чакрага өтөбүз, экинчи энергияга. Бул жыныс энергиясы. Чындыгында көпчүлүк адам жыныс энергиясын катат, аялдарда, эркектерде, потому что уят деп бизге. Уят деген каяктан келген? Бала кичинекей төрөлүп атат, жаңы басайын деп жүрмөлөп, өзүнүн органдарын текшерип көрүп атат, потому что жан дүйнө деген ар кайсы параллельный мирлерде болуп келет. Бул эми жан дүйнөнүн темасы дагы терең тема, ага киришпей эле коелук.
Соответственно, бұл жер деген планетаға келген соң, бұға апа 9 айда бізге дене қосып береді. Біз дене арқылы бір-бірімізді танимыз. Ошон үчүн бізге акча дагы керек. Духовность менен катары бізге акча дагы параллельно керек. Анткени биздин денебизди обслуживать этиш үчүн. Саат алып бериш үчүн, көйнөк алып бериш үчүн, майке турси алыш үчүн деген сыяктуу, самын алыш керек деген сыяктуу. Соответственно, бала төрөлүп, жаңдан жөрмөлөп көрүп атат, басайын деп атат. Бул жер деген планетага келип, өзүнүн денеси менен таанышып атат. Мына ошол учурда бала сийип көрүп атат, чичип көрүп атат, өзүнүн органдарын текшерип атат, башкача айтканда. А биз эмне деп атабыз аны? Сийгенде эмне дейбиз? Анан дагы еще уят. Мына ушунун бардыгы балага кандай сезим болуп атат? Ой, менин апама менин кайсы бир органдарым жакпайт экен. Батыраак ошондон избавиться надо. Кутулуш керек. Көрдүңөрбү? Кутулуш керек деген соң отторжение болуп атат силер өзүңөрдүн органдар. Не то что энергиясын алган. Жаап атасыңар болушунча. Көрдүңөрбү? Соответственно, бала ошон үчүн эркектерде дагы, аялдарда дагы жыныстык органдарда оору көп. Түшүнүңөрбү? Мен выживанияда жүрөт экенмин дейт. Конечно, көпчүлүк жүрөт. Айлыкта жүргөндөр выживанияда, анткени айлыктан айлыкка жетип атасыңар. Выживанияда өтө көп слой. Понимаете? Прям бальзам на душу дейт. Обожаю вас. Я тоже. Мына ушундай болуп атат. Соответственно, бала кичинекей чагында уят деп атып, анан еще ага кабыл албай атып, анын органына дагы ошол убакта эле зак кетирип атабыз. Зак деген эмне? Зак жанагындай жаман энергияны кетирип атпайбызбы? Бала уже кичинекей чагынан өзүнүн органдарына эмне кетирип атат? Заряд кетирип атат. Кванттык психология деген эмне? Кванттык физика, кванттык механикадан келип чыккан. Аякта эмне бар? Заряддар бар, чарт, чурт, топ. Соответственно, биз постоянно заряд кетирип атабыз. Түшүнүңөрбү? Прическа кричит дечи, кандайсыз дейт. Качан айтат деп аттым эле, ким айтат деп. Урматтан башка эч ким менин прическамды байкабай калдырышат. Понятно, да? Мына ошондон баштап силер бүт блокторду мало выживанияда жүрөсүңөр, акча келе турган энергияны жаап салып атасыңар. Негизи сексуалдык энергиясы өтө жакшы энергия, бирок аны жакшы нукка жибериш керек. Ошон үчүн сакральный деп айтылат. Ошон үчүн Кытайда, Японияда өтө өнүккөн өлкөлөрдө сакралдуулук жөнүндө сабактар өтүлөт именно. Себеби бардык нерсе жыныстык энергиядан башталат. Адамда. Мына ошондой туугандар. Ошондуктан бардык нерсе биздин денебиздеги турган информацияларда, маалыматтарда көп окуялар жатып атат. Ошон үчүн акчаларды ала албай отуруп атабыз. Эми кантип чыгабыз? Бул жерде көп нерселерди азыр айтып өттүм. Эми бардыгын айтып өткөнгө өтө көп убакыт керек, билесиңер, уже 1 сааттан ашып кетиптербиз. Азыр суроолоруңарды бергиле, акчаны табыш жепчеңил. Эң оңой табылган бул акча. Бирок анын дагы түшүнүгү бар. Акча дагы кичине сакральный темалардын бирөөнө кирет, эмне үчүн? Жанагы секс жөнүндө, же болбосо сексуалдуулук, же болбосо жанагындай жыныстык энергия, сексуалдуулук энергия жөнүндө айтпаган сыяктуу акчага дагы көп нерсени сакралдуулук бар. Анткени бардык нерсе биздин блоктолуп калган чакраларыбыздан башталат. Эми
Экинчи биздин чакрабыз, же болбосо центрибиз мына ушул жерде. Жыныстык энергия турган жерде күнөөлүү сезим көп. Канчалык күнөөлүү сезимиңер көп болгон соң, силер акчаны албай туруп атасыңар. Понятно? Мына ошолор жөнүндө окууда керектүүлөрүн басып өтөбүз дагы. 7 күндө акча жасаганды үйрөнөбүз. 7 күндө. Бүгүн эртең дагы эфир болот. Эфир болсунбу эртең же болбой эле койсунбу? Мен эле сүйлөп атам, чарчап кеттиңер го, Выкладывайте знания чолпон эже дейт. Сиз менен сыймыктанайм дейт Карлыгач Жумадилова. Ой жакты жөнүндө бальзам на душу жана азыр Мураккулбек айткандай. Хуш жакты. Эгом өсүп кетти окшойт. Курс баасын сурап атышат дейт. Курстун баасы сурап атсаңар, анда бүгүн айтайын. Акчаңарды дайындагыла. Бүгүн эртең гана 50% скидка менен болот. 50%. Азыр мен жомогумдун кичине эле бир бөлүгүн айттым, акча тууралуу. Бир топ түшүнүк алдыңыздар деп ойлойм. Бүгүн эртең гана 7,5 миң сомдон. Андан кийинки күндөрү 15 миң болот. Потому что 7 күндө 453 максималдуу тапкан адам 453 миң сом тапкан. А так, сиз алган акчаңарды как минимум 3-5 эсе чыгарасыңар. Ошондуктан 2 күн кыздар, Гүлназ, Бурул менден эс алайын, балдарым карайын деп кетти эле, болбой эле Бурулга эметип атам. Бурул экөөнө жазгыла. 2 күн 7,5 миңден. Мындай скидка кылган эмесмин. Акчаны ким табат? Акчаны решительныйлар табат. 7,5 миң оюнчук эле го. Бирок бул убакта силер хотя бы көп нерселерди үйрөнөсүңөр. Ал алгоритмди үйрөнүп алып, андан ары акчаңарды таба берсеңер болот. 2 күндөн кийин, бүгүн эртеңден кийин биринен баштап ба 15 миң сом болот. Түшүнүктүүбү, Сандра? Болсун, күтөбүз, болсун дейт. Эми көбүңөр сурап аткансыңар уже мынакей. Скидка сурап атасыңар, скидканы дагы бердим. Себеби бүгүн уулумдун туулган күнү, ошон үчүн 50% скидка, ошондуктан. Ошонун урматына. Ооба, болсун дейт. Жолдошум ичкиликке берилип жатат, таштабай эле күчөп атат, анткени ичпей калат дейт. Ичкилик темасы өтө терең тема. Ал жерде бул кандай десем, бул сиз үчүн выгодно. Жумалиева 84, сиз үчүн выгодно. Кутмангеч эжеке туулган күнүң куту болсун дейт. Кабыл алдым. Жолдошуңуздун ичкенине сиздин кандай десем, выгодаңыз бар. Возможно, жолдошуңуз ичкенде сизди баары айтышат. Ой, Жумалиева 84, молодец, күйөөсү минтип ичип жүрсө дагы бул баарын жасап балдарын багып койду. Жолбосо ушу сыяктуу. Бардык нерседе выгода бар. Только по выгодам. По-другому нет. Я вам это докажу даже. Болсун, сабак болсун эже дейт. Эртеңки эфир болсун. Хорошо. Эртеңки эфир болот. Эртеңкиге дагы адамдарды ээрчите келгиле. Условия менен. Хорошо. Бардыңыздар. Бирден киши ала келсеңер. Макулбу? Себеп дегенде, канчалык көп кишиге үйрөнсепсек, ошончолук силер үчүн дагы проростки будут. Көп өнүп чыгат деген сөз. Акчасы көп болгон адамдар биздин арабызда көп болсо, ошончолук жашоо жеңил болот. Так. Ошол күнөөлүү сезимдерден арылабылчы дейт. Конечно, арылабыз, болсун эфир, прическаң сонун жарашат экен дейт. Ооба, мен өзүм чачым эле тармал, анан Гүлназ болбой түктөткөн да.
кайра өзүнүкүнө келтирбедим. Болсун күтөбүз, болсун дейт. Чачың ары бери уча берет. Ой, мейличи учса уча берсин. Учса эч кимге мешайт этпейли учуп атпайбы деп атам да. Так, менин күйөөм ичкилик жагынан кыйналып атат дейт. Ичкилик жагынан кыйналып. Ай, ичкиликти жөн эле ичпейт. Ичкилик деген эмне? Ичкилик деген кайф. Аялдар кайф бербей атасыңар, ал ошо ичкиликке барып атат. Силерден албай калган кайфты аяктан издеп кетип атат. Сонун жомоктор дейт. Менеджер бурулдун телефонун жазып атат, бул жерде жазып алсаңар, скрин кылып алып, анан жаза койгула, хорошо? 50% скидканы пайдаланып калгыла, балдар. Эжеке эмне жөнүндө болот экен сабак дейт. Акча психологиясы. Акча психологиясы плюс квантовый психологиянын акча психологиясынын негизинде 7 күндө акча тапканды үйрөнөбүз. Баарыңар суранып атпадыңар беле? Номер калтырыңыз дейт. Так, албарсты часто басып атат дейт. Аны караш керек экен. Окуу канча күн болот? 7 күн болот. Эже курс кандай форматта болот? Курс ар бириңер личный кабинетте болот, и плюс эфир болот. Канчадасыз дейт? 52-демин. Поздравляю дейт. Чоң рахмат. Мен бүгүн көрдүңөрбү? Роддомдон чыгып эле силерге сабак өтүп атам. Даже чыга элекмин. 5-те өтөрүлгөн. 7 күн болот. Эфир болсун. Эфир болсун дейт. Хорошо, эртең эфир кылабыз, бирок бирден дагы адам ала келиңер. Хорошо? Силерден дагы мындай башкаларга пайдалуу нерсе болсун. 2-ден 3-төн 5-тен алып келсеңер, андан сонун болот. Бүгүн пайдалуу маалымат алдыңарбы? Кана алдык дегендер жазбай келечи. Сабак канча күн, канча 7 күн болот, 7 күн. Акча табабыз ал жерде. Ал жерде жөн эле сабак ла тапала чолпон баягыда сазда ушинтип чогуп кетип, анан кайра минтип, анан бир мешок акча таап алып, анан деген эме заработала, потом ана плакала жөнүндө эмес. Азыр мен просто бияктагыларга мотивация болсун, шыктандыруу берейин, шык берейин деп айтып атам аны. Ал жерде прям тырс акча табабыз. 7 эле күн. Вы супер дейт. Рахмат. Тема акча жөнүндө же башка темалар барбы? Акча жөнүндө, только акча жөнүндө. Акча жөнүндө сурагансыңар, башка темалар жөнүндө андан кийин болот. Азыр пока акча жөнүндө. Азыр акча таап алып, андан кийинки курска киребиз. Как раз жаңы жылдын астына таатынакай улуу өзгөрүп, акчабызды чөнтөккө кампайтып салып алып, кошелёкко долларларды салып алып, мындай кошелёкко мындай. Анан 5 миңдерди мындай салып алып, мындай. Анан барабыз. Бүгүн акча темасы деп, акчанын кошелёкторун. Уулуңуздун туулган күнү кутлук болсун. Ыраазымын, аябай ыраазымын. Алтындарым, ыраазымын. 7 күн болот. Гүлназ, Бурул, скрин жасап алгылачы, кыздар номерлерин таштап атат бул жерде. Көрүп атасыңар, Так, Чолпон эжеке, вы бомба. Я благодарю вас за это. Элеонора вообще у нас бомба, Екатеринбургтан. 7 күн окуйбуз, 7 күн. Кыздар, 7 күн окуйбуз. Пусть ваш сын будет счастливым. Благодарю, с благодарностью принимаю. Махбуда, сабак бомба. Мен вахтада жүрөм, кандай окусам болот дейт. Вахтада жүргөндөр окуйт. Тиги эмне эле жанагы алтын чыккан жаргай эле. Сары жаз беле. Ошол жакта жүрүп окушкан. Так, сабак кандай форматта болот? Сабак силердин личный кабинетте болот. Кайсы убакта убактыңар болот? Киресиңер, шарт жасайсыңар, жазасыңар суроолор болсо. Постоянно жооп берип силер менен тет-а-тет иштейбиз ал жерде. Акча деген сакральностьти жакшы көрөт. Элдин баарына ла дейт эмес. Өз менен мондай кыласыңар, мону кыласыңар, мондай кыласыңар. Ошон үчүн айтып атпайбы, сексуалдуулуктун энергиясы барабар деньги. С днем рождения, счастья, успехов вам, мой сын. Спасибо, Леонора. Я очень благодарна, реально, каждому из вас.
Акча психологиясын качан баштайсыз дейт. Жакында баштайм сырга. Сырга. Курс сакталабы? Курс сакталабы же эфирди сурап атасыңарбы? Разбор болобу? Каякта разбор болобу? Разбор отдельно, кыздар. Разбор деген бул талдоо. Биз точечно барып, силердин болячкаларыңардын баарын трансформация кылып келебиз. Жерди сабак. Эже туулган күнүңүз качан дейт. Тээ мартта. Менин 2 туулган күнүм бар. Өзүм мартта төрөлүп, анан апрель деп жазып коюптур. Алдым дейт. О, уже алып ийиштир мына буякта уже. Сатып алып атышат. Туулган күнүңүздөр менен сабак болуңдар. Рахмат апам, рахмат. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз дейт. Меники эмес, баламдыкы. Рахмат. С днем рождения. Рахмат, рахмат. Мен балама айтып коем, Кеч кирип калдым сабакта. Сабак сакталат. Алдык дейт уже. Алдым дейт. Вообще суперсиңер ғой, бомбалар. Разбор. Алдык, дейт. Алдык. Пайдалуу билим алдык. Всех благ, сыны дейт. Так, Чолпон эженин окуусун окуган сайын токтобойм, дагы оку дейт. Конечно, дагы акча келип атат, дагы окуй бересиңер да. Мен да эмнеге окуп атам? Потому что акчам көбөйүп атат, улам сайын көбөйүп атат. Азыр 1,5 миллиондук окууну окуп атам. Как вам так? Хорошо? А бир убакта уйсап, чип. Тияктан ыргытат деп чакаңды. Кых түшүп калат, аны кайра тазалайсың менен. Аллахым разы болсун дейт. Айтканыңар келсин, алдык дейт. Жакшы сабак болду, алдык. Акча курсу, муш курс дейт. Конечно, акча курсунан 450 миң. Элестеткиле, 450 миң, 15 миңге. Шикарный эфир. Оку жана оку. Алдым. Оку керек. Оку постоянно керек. Мен дагы ойлогом, бир окуп алып, анан түшүнүп алып, андан кийин вообще окубайм деген. Мен вообще психолог болом деген үч уктасам түшүмө кирген эмес. Чындыгында. Окуйм, проработаюсь, но башка жакта иштейм деп ойлогом. Но окуп отуруп, билимдердин аркасынан, ой, окутуңузчу, сизде көп билим бар экен, биз көп жерден окудук, бирок сиздикинде билим эч кимде жок деп отуруп, мына кайра мугалим болуп калдым. Мама мугалим болбойм деп атат. Мамам физик, между прочим. Папам историк. Көрдүңөрбү, анан мен психолог болуп калдым, экөөнү тең бириктирип. Вы замечательно дейт. Рахмат. Айсада Абдулдаевна. За мир, молодец дейт. Керемет, Чолпон эже эмеге жеткире айтат дейт. Так, Чолпон эже, улуңуздун туулган күнү кутту болсун дейт. Кабыл алдым, алтындарым. Менеджер номер берсеңиз дейт. Номер сурап атат ким? Улуңуздун туулган күнү кутту болсун, ден соолугу чың болсун. Рахмат, кабыл алдым. Азыр айтам. Менеджер бурул дегенге жазгыла. Өзүңөрдүн номериңерди жазсаңар дагы скрин болуп калат. Туулган күнүңүз кутту болсун. Айгүл. Баламдыкы. Рахмат, Айгүл. Мен бармын дейт. Абдан сонун. Балаңыз бактылуу болсун, өмүр берсин жаратканым. Сонун эң сонун сабак. Керемет эже, разбор канча турат дейт. Разбор 15 миң турат азыр пока. Көтөрүлөт. Азырда башка методиканы пайдаланып баштадым мен. Так, разбор канча турат? Разбор 15 миң. Так, сиздин үнүңүз өзүнчө кем күч берет дейт. Телеграмдыкын окуй албай калдым. Аякта суроолор бар экен, суроолоруңарды жазсаңар болот. Бул жерде номерлерди жазып атат. Бурул скрин жасап алсаң, кыздар Бурулга, анан Гүлназга жазгыла. Орун ала берсеңер болот. Сизге ыраазымын. Эфир, как всегда, шикарный дейт. Абдан сонун, бардыңарга күч кубат берилсе, аябай жакшы. Скидкасы менен алып үлгүргүлө пока. Азыр мен пока телеграмга жооп бере коеюн, Телеграм азыр. Так. Ух ты. Телеграмда көп жазышыптыр, көрүнүп дейт. Точно, мондай аябай страшный болуп чыгып аткан турбаймбы? Эми жанакындай слабый телефондордо ушундай болуп калып атат. Так, информация аябай баалуу болуп атат, кийим алмаштырбай эле коебуз дейт. Хорошо.
Прическа кричит дейт. Арак ичкен психологияда кандай каралат, ичиш керекпи же жокпу? Азыр буга жооп берейин азыр. Так, все. Вроде телеграмда деле суроолор жооп берип турмун. Арак ичиш керекпи же ичпеш керекпи? Арак ичпеш керек негизи. Бул кандай десем, булар мен эч кимге айта албайм ичиш керек, ичпеш керек деп. Бул жашоодо бизге убакыт эле берилген. Балдар, мындай түшүнгүлөчү өзүңөр. Акылыңар менен, мен ичиш керек, ичпеш керек дегенде мен эч ким эмесмин биринчиден. Экинчиден, бул жашоодо бизге эмне берилген? Бул жашоодо бизге убакыт жашаганга гана убакыт эле берилген. Ошол убакытты 100 жылды эмне менен толтурасыңар? Бул силердин ишиңер. Ар бир жан дүйнөнүн, душанын өзүнүн тандоосу. Түшүнүп атасыңарбы? Ар бир душанын тандоосу. Кандай утасыңар? Только силер тандайсыңар. Кээси арак ичип өткөзөт, кээси эмгектенип өткөзөт, кээси китеп жазып өткөзөт, кээси сүрөт тартып өткөзөт. Силерде главный өзүңөрдүн ар кимдин оюну десек болот. Мындай жакшы бат түшүнөсүңөр да оюн дегенде. Ар кимдин өзүнө бирөө арак ичкен оюн кылып алат, бирөөсү дагы бир нерсени, бирөөсү саякаттаганды оюн кылып алат, бирөөсү акча тапканды оюн кылып алат деген сыяктуу. Бул силердин жашооңордун маңызы, эмнеге тартат, эмне силерди радует, мына ошондон зависит этет. Эми арак ичкендин себеби көпчүлүк учурда кандай десем, өздөрүнүн максатын, реализациясын ишиндегини чыгара албаган учурда көп болот да. На самом деле арак ичкен кишилерде творческий аябаган кишилер жашайт ал жерде. Өтө сильныйлар дагы ичет. Себеп дегенде бул жердеги адамдардын акыл, биздин туюмубуз аныкынан пас болгон үчүн, ал сүйлөшүп ойнойм десе, жанагындай да 10 класстын баласы менен 1 класстын баласы эмнени ойнойт? Бул мактеп жүрсө, бул волейбол ойноп атса деген сыяктуу да. Ошол жактары да бар. Анын көп жактуу, көп кырдуу. Силер ойлоп атпайсыңарбы? Бир эле эки эле плоскостьта көрөт, түшүнөбүз бизчи? Жашоону. Жашоо өтө көп кырдуу, көп сырдуу. Многогранность деген бар. Биздин тагдырыбыздагы окуялардагы бир эле мына мол эле причина эмес, көп кырдуудан келип анан чыгат. Жанакы мисалга алганда, силерге түшүнүктүү болсун үчүн азыр айтып берейин. Жанакы аборт, бир эле аборт деп коюп атпайбызбы? Ордо эле жок болот деп айтып атат, элдин баары. Жок, ал жерде өтө көп кырдуу сыр жатат. Ага чейин болгон окуялар бар. Эмне үчүн аборт кетип атат? Аборт дегендин өзүнүн бир жагы бул аборт дегендин бир жагынан эне каалабайт. Көп кырдуу дегеним. Эми бир примерди айтып атам силерге. Бардык нерсе ушундай көп кырдуу, анан сырдуу болот. Многогранный деген. Апа каалабаган үчүн выкидыш, внематочный, аборт бардыгы апа каалабагандан болот. Эң биринчиси. Апа каалабаган үчүн. Любойуңар могу жерде жок, мен каалагам дегениңерге мен муну доказывать этип бере алам. Потому что көп практикадан кийин мен түшүндүм аны каяктан келип чыгат. Бул бир жагы. Бир эле аборттун бир жагы апа каалабагандан бала хоп деп туруп түшүп кетип атат. Бул бир жагы. Андан кийин экинчи жагы. Бул мурунку тиякта кое берилбей калган адамдын аркылуу өлүмдүн воронкасы ачылып калат. Ошол жакка дань, кун кыргызчасы. Көрдүңөрбү? Бул экинчи кыры болуп атат. Үчүнчү кыры.
апанын эмне үчүн каалабаганынын дагы себеби бар, өзү түшүнбөгөн. Төртүнчү кыры, бала ошол эле промежутокко келет өзү жан дүйнө. Ага ошол эле опыт керек болчу. Деген сыяктуу дагы андан ары казсак дагы көп нерсе чыгат. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн биз эки эле плоскостьта карап коебуз. 2D деп атпайбы? 2D дегенибиз жанагы биз даже черчение чийгенде 3 плоскостьта карачубуз да. Мисалы үчүн могу кошелекту көрсөтсөм, биягынан бир көрөбүз, биягынан бир көрөбүз, биягынан бир көрөбүз, туурабы? А бул бизде 3 эле 3D эле көрсөтүп келген. Но бул мындай турушу мүмкүн, мындай турушу мүмкүн, мындай өтө көп. Ошон үчүн жана 7 5 6 дегендер это про это, проекция өтө көп. Понятно? Бир эле нерсенин проекциясында көп нерсе бар. Көп кырдуу, многогранность есть. Ошон үчүн жанагы 3D деген азыр ерунда болуп калды. Муну мындай бир көрүп атасыңар, мындай бир көрүп атасыңар, и мындай бир көрүп атасыңар. 3D деп. А бул мындай тегеренип атпайбы? Көрдүңөрбү пространствода? Өтө көп. Түшүнүктүүбү? Так эле ошондой ал арак ичкен нерседе көп нерсе, арак деген нерседе. Бул жерде биз көп нерсени кандай десем, бири-бирине жармаштырып алабыз. Азыр акчаны таппай атканыңардын себеби дагы ошондо. Көп нерсе акчага жабышып калган, ошон үчүн бөлүш керек. Так, дагы суроолоруңар болсо бергиле. Суроолор жок болсо, анда эртеңкиге чейин коштошконский кылалык. Жарайбы? Эртең ар бириңер бирден кече эрчите келесиңер, унутуп калбай. Так. Суроолор жокпу? Суроолор жок болсо анда пайдалуу неме алдык дедиңер, жакшы болду, жакты дегендер дагы оттон басып ийгиле дагы эртең жолугалы дегендер кош айтышалык. Анда месе. Анда месе 100% дейт чолпон эже, үйдө кандай тамак болбосун, баарын эле эл жесин деп балдарыман аяй берем. Окуй күндөсү биринчи балдарыңа бер. Желательно биринчи өзүң тое же, анан балдарыңа бер. Эл андан кийин калса жесин. Это что это такое? Жакшы жатыңыз дейт. Аракет кылайын, жакшы жатканга. Аябай сонун искренний эфир болду дейт. Рахмат, сизге рахмат, сиздин сабактарыңыздан түшүндүм. Дисциплина эмне дейт, бирдеме деп атат. Аягы көрүнбөй калды. Эфирди кайо бирдеме көрсөк болобу дейби, эмне дейт? Молодцы. Кайо бирдеме. Короче, билбей калдым. Азаматсыз дейт. Рахмат. Так, биринчи дегендер, биринчи киргендер. Мотивация болдубу? Жазып койгулачы, биринчилер. Экинчилер, силердин араңарда балким менин жанагы айтып өткөндөрүм какой-то бир мертвый точкадан түрттүбү? Мен дагы жертва болчумун, жертва жертвенная. Жертва болчумун. Кайра көрсө болобу? Болот. Конечно, болот. 100 жолу көрсөңөр болот. Азыр жүктөйм. Буюрса. Ошон үчүн жертвадан чыгыш керек. Пока өзүңөргө ойдой турган оюнчугуңар дайындалмайынча, силердин жашооңордо бүт баары не по плану боло берет. Бирөө урушуп кетет, бирөө уруп кетет, күйөөңөр сыйлабайт, аялыңар тилдеп кетет, постоянно күнөөлөйт. Көпчүлүгүңөр ушул жерде акчасы жоктор. Күнөөлүү сезимде жүргөндөрсүңөр. Постоянно күнөөкөрсүңөр, ошон үчүн акча таппай атасыңар. Түшүнүңөрбү? Эмне үчүн болот? Кандай күнөөлөр болот? Толтура. Ата энемди бага албадым, же болбосо жакшы сөз айта албадым, мынтип койгом, окуган жокмун, чокуган жокмун, акчасын алып алгам, же да толтура күнөөлүү сезимдер. Ал такыр болбой калса, дагы бир туугандардын алдында күнөөлүү болосуңар. То есть ушул сыяктуу көп күнөөлүү сезимдин негизинде чоң акчаларга жете албайсыңар. Сонун эфир, бейпилтүн дейт Замир. Таланын гүлүнүн баарын терип келиптир. Рахмат, Айсада Абдылдаевна тоже огонь дейт. Болду дейт. Так, жаңылар болду дейт. Азаматсыңар, жаңылар жасаңар, терең ойдо отурам дейт. Абдан жакшы. Сонун мотивация дейт. Сонун обай же сөздөрүңүз жүрөккө жетет го дейт. Сонун түрттү дейт. Бейпилтүн.
бир дейт Жумалиева. Талчокко кичине бирдеме пайдалуу алдыңарбы? 84 Жумалиева 84. Жүрөк басып атат. Бирөө аябай теги кыйынчылыкта жашагандардын балдары да кыйынчылыкта жашайбы? Кыйынчылыкта жашагандын балдары көбүнчө кыйынчылыкта жашайт. Кыйынчылыкта жок акча тапкандар бар анын ичинде. Бирок ошол тапкан акча жүрөктүн оорусу. Көрдүңөрбү? Менин мурашек правой ногу. Это я так тапканмын. Түшүнүп атасыңарбы? Мен жанагы $4000 айына таптым, бирок жанагы баштыкка салып алып, кучактап алып ыйлап отурган аялды элестетип атасыңарбы паркта? Милицияга барайын дейм, ал эмне деп айтат? Достору ким эле деп сурайт. Достору ким? Мен билбейм. Акча таптым, через боль таптым. А муну налайте табыш керек акчаны. Аны үчүн как раз азыр алгоритмдерди аласыңар. Андан тышкары мен индивидуальный, как раз миллионерский мышление кылган уже акча түшө баштаптыр. 7500 сом кыздар сом менен бергилечи, ана курс менен берип койгулачы кыздарга. Хорошо? Вот ошондой. Ошону менен миллионерский мышлениени азыр индивидуально берем. Ал жерде прям терең кирип бар менен иштеп чыгасыз. Мында дагы силер азыр аласыңар. Мында дагы результат аласыңар. Мында дагы аябай сонун алгоритм аласыңар. Мен айтып атпаймынбы, ушул эле эме менен 450 000 тапкандар болгон. Но миллионерский мышление деген это космоста. Азыр менде индивидуальныйга келип атышат. Өтө сонун результаттар башка бирөөлөргө көрсөтсөңүз, башка бирөөлөргө көрсөтсө же жиберсе болот. Мен дагы бир силкинип алдым дейт. Сонун. Конечно. Это не означает, что экинчилер вообще эчтеке укпагыла деген эмес. Силер үчүн дагы мен бердим а жерде. Толчок бердим мындай. Болду, хватит сидеть. Ну, надо наслаждаться, путешествовать. Биздин жан дүйнөбүз ошого эле келген. Ошон үчүн Чыңгыз хан айтты, бүт жердин баарын завоевал, без ничего кеттим жан дүйнөдө. Можно было просто наслаждаться, типа. Түшүнүп атасыңарбы? Максат, маани каякта жатат. Болот, жөнөтө бериңизди. Жакшы мотивациялдуу эже окууга кайтарым байланыш болобу? Кандай окуйсуз? Кайтарым байланыш сөзсүз болот. Ал жерде атайын өзүңөрдө личный кабинеттерде болот. Өзүңөрдүн айта албаган бул психология деген эң биринчи о личном, туурабы? О личном. Анан жанагы толпосесскалуу окуткандарды мен жакшы түшүнө бербейм. Мен да башында ошончумун, бирок ал жерде баары бир тартынып турабыз, тем более кыргыздар, орустар тарс баарын айтып берет. Алар деле тартынат экен, бирок көпчүлүгүн айтат алар кандай болсо ошондой, чынбы? А биз кыргызбыз. Бизде менталитет другой. Биз даже ашыкча айта албайбыз. Жанагындай уят деген сезим бар, ал вообще эчтеке көпчүлүктүн арасында жаза албайсыңар. Ошон үчүн атайын ар бириңерге өзүнчө личный кабинет сатып алып, ошол жака киргизем. Окуу учурунда. Личный кабинетте отуруп окуйсуңар, өзүңөрдүн атайын кабинет болот. Сен анан мен бүттү. Бүт секреттериңе айтасың. Мен айтам, хорошо, мындай кыласың бу жерде тигиндей кыласың, бу жерде мынтайбыз. Түшүндү. Кеттик, бүттү. Жабылаяк, жабылуу боюнча калды, бирок акча таптык. Түшүнүктүү? Так, алдык мотивация жок. Конечно, кайтарым байланыш болот. Личный кабинетте болот ал жерде. Андан тышкары эфирде болот. 2-3 эфир бар болуш керек. Гүлназ билет. Сиз дайыма көп нерсени үйрөндүм дейт. Сиз дайыма көп нерсени үйрөндүм дейт. Ютубка дагы көп нерселер чыгардым, азыр дагы чыгып турат постоянно. Мен окууга көп берилип кеттип, ал жагым дагы калып кетти. Ошон үчүн азыр кайра баарын иреттеп келатам. Сонун бомба сабак болду дейт. Так, ден соолукта дагы сабак бересизби? Ден соолук боюнча. Ден соолук боюнча болот, акчадан кийин болот, ден соолук боюнча. Так, анда эмесе баарыңарды жакшы көрөм. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Чындыгында ар бириңер только жакшы жашоо үчүн төрөлгөнсүңөр. Но төрөлгөндөн кийин чоңойгуча каяктагы бир мусорлардын баарын жүктөп алгансыңар. Мына ошол мусорларды
кайра ордуна коюш керек, арылыш керек алардан. Түшүндүңөрбү? Башкача айтканда, төрөлгөндөн биз жөрмөлөп, басып, акыл эске жетип, чоңоюп, анан акча тапканга чейин көп башка тагдырларга илешип, башка бирөөлөрдүн таштарын көтөрүп алганбыз башкача айтканда. Анан бүт азыр аркаңарда толтура жүк таш көтөрүп жүрөсүңөр. Энергетический, мындайча айтканда, кыргыз тили менен айтканда биздин физический келбетибиз бар и энергетический. Энергетический дегер көрсөңөр, эмненин баарын сүйлөп жүргөнүңөрдү көрүп чочумаксыңар өзүңөр. Азыр акчага ал жерде орун жок болуп атат. Түшүндүңөрбү? Ошол жерди тазалап коюшубуз керек. Акча түшкөндөй кылып. Кошелекту башкача айтканда. Так. Жаңы эле кирди. Запись көргүлө кыздар. Сакталат. Азыр көрөсүңөр только 24 эле саатта сакталат. Сабак сакталат только 24 саат. Хорошо? Баарыңарды жакшы көрөм. Эртеңкиге чейин сак саламатта тургула. Эртеңкиге эң жок дегенде 1 адам, а так 2-3 адамды ээрчите келгиле. Биз жашоодо карма деген бар. Кармага үйрөнсөбөйлүк. Карма деген эмне? Биздин тагдырыбызда болгон окуялар. Ооба, эми өттү кетти, бирок азыр оңдоп кете турган заманга келдик. Ошон үчүн үйрөнсөбөй кетелик. Акчабыз өзүбүздө, балдарыбызда, небере чөбөрөлөрүбүздө, укум тугумда көп болсун дегендер үйрөнсөп отурушубуз керек. Обязательно. Бүгүн үйрөнсөпсек, эртең ал 2 кулак болуп чыга баштайт. Ошон үчүн ар бириңерге кааларым бөлүшкүлө. Бөлүшүп эртеңки эфирге чакыра келиңиздер. Эртең жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Бардыгыңыздар бар болуңуздар, бай болуңуздар. Мына ушул жакшы нотада бүгүнкү күнүбүздү бүтүрөлүк. Азыр жатарыңарда акча жөнүндө жакшы ой, жакшы ниет, жакшы тилек кылып жатыңыздар. Жөн эле акчам көп болсун эмес. Акча 1 сом көп болсо да силер үчүн көп болот. Алам үчүн көп деген сөз. Кандай акча, эмне кандай деген түшүнүктөрдү өзүңөргө бир сыйра айтып туруп жатсаңыздар, жарайбы? Баарыңарды жакшы көрөм. Батыраак курстан орун алып баштагыла, 2 эле күн чоң скидка болот. Баарыңарды жакшы көрөм. Пока-пока. Уже биринчилер төлөп баштады, азаматсыңар. Так.